28 жаштагы Жеңишбай уулу Элмурат кайра иштетүү ишканасын ачып 2015 жылдан бери аракеттенип келет. Ишкерлерге мамлекет тарабынан жеңилдиктер берилип турарын, ошондой эле Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунан төмөндөтүлгөн пайызда каражат алып кайтарып жатканын айтат. Биздин жеке каржылообуз менен негиздегенбиз бул ишкананы. Андан кийин ушул Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан дагы бир аз жардамдарды алдык бүгүнкү күндө. Сок чыгарып келебиз бүгүнкү күнгө чейин. Ушул фермерлерден, багбандардан алмаларын алып сок чыгарып, өзүбүздүн натурал сода маркасында сокторду өндүрүп келип, ушул Кыргызстандын бардык региондоруна жеткирип келүүдөбүз. Бул ишканада күнүнө 11 тонна алма иштетилип, 8 тонна сок чыгарылат. Заводдун аппараттары чет мамлекеттен $500 000 алынып келинген. Биздин ишкана бул жылына багбандардан ушундай алмаларды алып, биз бир жылда багбандардан 600-700 тонна алма чогултуп алып, ушул кайра иштетебиз. Алманы сыгып алып, согун чыгарабыз. Биз бул ишкана ачылгы чейин элдер жөн эле жана малдарына жем катары берип, анан жөн эле чирип жок болуп кетчү бул алмаларчы. Мунун убагында ушу согун чыгарып пайдаланып каласың, ошол күзүндө сезондо кайра иштетип калабыз. Аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында ишкерлерди колдоо программасы да иштелип чыккандыктан Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун түштүк аймагынын өкүлү жана Ош облусунун региондорду өнүктүрүү бөлүмү тарабынан иш-чаралар уюштурулуп, жерлерде жеке ишкерлер менен жолугушуулар уюштурулуп, ишкерликти өнүктүрүүдөгү негизги жагдайлар тууралуу сөз болду. Экспортко чыгарам иштейм дегендер өзүнчө топтолуп туруп, биздин ушул өнүктүрүү жылында Кыргыз-Орус фонду тарабынан 222 долбоор өткөзүлүп, жактырылып, жалпысынан $2,635,000 бул жерде ушул долбоорлор каржыланды. Негизинен бул каржыланган ушул долбоорлордун тармактарын айта кетсек, биринчиден бул ушул айыл чарба тармагы, экинчи болуп эң негизги болуп бул өнөр жай тармагы болуп эсептелинет. Багбанчылык жана айыл чарбасын иштетүүнү колго алган жарандар пайызы төмөн каражаттар алып ишкерлик жүргүзүп келишүүдө. Маалыматтар боюнча Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан 222 долбоор жактырылып, каржылоого мүмкүнчүлүк алган. Ош Жалал Абад Баткен боюнча бизнесмендердин бизнесин изилдеп, кимге бир каржылоо керек болгон болсо, ошолордон заявленияларды алып иш жүргүзөбүз да. Активдүү сүйлөшүүлөр жүрүп атат, мындай иштеп аткан бир ишканалар менен дагы бир өнүктүрөм башка бир максатына каржылоо керек дегендер менен активдүү сүйлөшүлүп атат, заявлениялар алынып атат, дагы ушул күндөрү күтүлүп атат. Статистика боюнча Ош облусунда каттоодон өткөн ишкерлердин саны 81 611 болсо, иштеп жатканы 69 042 түзөт. Перизада Ташиева, Исхак Ашим уулу, Пирамида.